Dördüncüsü hicran ashabi su. İstibdal ehli iman bihim. فلا شيء أعظم سرقة من التبع فالمؤمن منهي عن مجالسة أهل السوء. Yiyinkisi o şu jaman dostlardan ayrılı. Jaman dostlarың бар. Акчаң коротқонго, ысырап кылганга, намаз окубаганга, кыздар менен жүрүп кеткенге, махинация кылганга, мамлекетти уурдаганга, эл журтту бөлгөнгө, түндүк түштүк сарт кыргыз деп бөлгөнгө себеп боло турган досторуң бар сеники. Ошолордон алысташ керек. Шариятыбызда адамды жаман жакка апара турган, буза турган шериктерден алыстаганды Кудай Таалам бизге милдеттүү кылат. Ал-Ан'ам сүрөсүнүн 68-аятында Кудай Таалам айтат: "Ва иза раайталлазина яхудуна фи аятина фа'арид анхум хатта яхуду фи хадисин гайрихи." Эгерде кээ бир адамдар олтуруп алып Кур'ани Каримдин ичинде андай экен, мындай экен деп илим жетпей Кур'ан айтканга, бирок диндеги маселени сүйлөп калса, ошолордон качкан башка маселеге кирмейинче дейт. Кээ бир адамдар 4-5 чогулуп алып, өзү 2 күн окуган эмес, мусулман болгонуна 1,5 күн болду, намаз окуганына 1 күн болду, тарат толук алганына өзү 1,5 күн болду. Анан диндеги улуу терең маселени сүйлөп, мындай экен, жихад мындай экен, анан деген буяк мындай экен, тарат мындай экен деп башка нерсени сүйлөп аткан. Кур'андагы аятта талкуулап, ушул аятка менин пикирим бар. Ушул аят силер түшүнбөйсүңөр. Кур'андагы аяттарды окуган эмессиңер. Кур'андагы аятты молдолор даже билбейт. Кур'анда арактык ичин ичсең боло берет деп сүйлөп аткандар бар да. Эгерде кимдир ушуну сүйлөп аткан болсо, булардан качкыла дейт. Ушунда бирөө сүйлөдү, элдин баары айтат: "Кана Абдушукур, кана чубак, айтпайсыңар жоопту" дейт. Кур'ани Карим биздин андан качтабаса канча ошабыз биз? Ага бала түшөт. Андан качыш керек. Андан качкыла дейт. Андан качкыла. Фа'арид анхум, алардан жүз үйрүгүлө деп айтып атат. Элдер биз дагы жабыштыра албай бар. Ошон үчүн кимдир бирөө динди билбей туруп сүйлөп аткан болсо, андан кач, ага жолобо сен. Качан башка сөзгө кирмейинче. Урматтуу бир тууганым, бул 4-тү шарты мына ушундай. Азирети Ибн Аббастын хадисинде айтылынат, пайгамбардан сурашты: "Айю жуласаина хайрун?" Биздин мажлистеш болгон, бир отурушка чогуу болгон досторубуздун, шериктерибиздин эң жакшысы ким дегенде пайгамбар айтты: "Мен заккаракум биллахи ру'ятуху." Ал ушундай бир адам, аны көргөндө силер Кудайды эстейсиңер. Кээ бир адамдар аны Кудай Абдулла шей өтүп кетти. Ошону көргөндө сөзсүз түрдө Кудайды эстеп, тааратың толугураак алып калат болчу. Ошон үчүн достун жакшысы кайсы? Аны көргөндө Кудайды эстей турган болсоң. Вазада фи илмикум мантикуху. Анын сүйлөгөн сөз илимиңе илим берсе, анын сүйлөгөн сөз пайда боло турган болсо, аны менен сүйлөшкөндө пайдасы чыкпай турган болсоң, мына ушул жакшы дос деди. Андан кийин вазаккаракум бил ахирати амалуху, анын кылган амалдары сага акыретти эстетсе, мына ушул үчүн дос деди. Сенин досуң эмне кылат? Жаңы диван алганга түртөт. Сенин досуң үйдү жаңы ремонт кылганга түртөт. Диваның эскирбейт сеники, сен эмне жаңы мода менен аласың. Сен аялыңа көйнөк алып бергенсиң, кээ бир көйнөк тойго кийип бара элек, унутуп калды. 10 жылдан көрүп, мындай көйнөгүм бар экен деп бир кийип койсо, ошо аял семирип кеткен болот. 46 килограмм аял 86-га чыгып калган, жанагы эми бир бутуна батпай калды көйнөгү. Өмүрү кийген эмес мисалы үчүн. Ысырап менен жүрөт. Анткени эмне? Сенин досторуң сага дүйнөнү кууганды үйрөтөт. Ошон үчүн алардан алыс болуш керек деди. 5-чи урматтуу бир тууганым, маселе ушундайча: ан ютби as-sayyi'ata bi al-hasana. Тооба кылган адамдын белгиси, бул акыркысы иншалла айтып бүтөбүз азыр. Бул адам күнөө иш кылса, күнөөнүн аркасынан жакшы сооп менен жууп турат. Bir adam günah iş kılsa arkasından soğuş ben anı juup turat. Peygamber aytat: "İttakillah haythuma kun." Kaysıl jerde bolma, Kudaydan kork deyt. Kudaydan kork sen. El astında, el jok jerde, uyuңda, konokta, bardık dedi, jumuşuңda, işiңde, жүрөгүңдө bardık jerde. Kээ bir adam takva meçittagан uyuңda takva эмес. Үйдүн ичинде эрди менен эри катын экөө шайтан болуп кетет. Бирок көчөгө чыкканда ишан болуп кетет. Жок, сен бардык жерде Кудайдан коркуш керек. Акча санап атканда, алып атканда, берип атканда, карыз алганда бардык Кудайдан коркмуң сен. Иттакилла хайсума кун ва атби as-sayyi'atal hasana tamhuha. Ар бир жамандыкты жакшылык менен ээрчитип аны жууп кетиргениң, ва халиqin nasa bi khuluqin hasanin, адамдарга жакшы кулук мүнөз менен мамиле кыл деди. 6-чысы al-iksar min al-istighfari wal a'mali saliha. Тообасы кабул болгон адамдын белгиси, бул адам истигфарды көп айтып калат, жана салих амалдарды көп кылып калат. Урматтуу бир тууганым,